Кутман кеч, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде САРЕСЕП программасы, студияда сиздер менен мен Мурат Жолокеев. Эми бүгүн биз органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү тууралуу сөз козгомокчубуз. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту чакырганбыз. Улсат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жанара Бакирова, органикалык айыл чарба департаментинин директору. Жанара Токонуна студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетейин. Биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгер айтылып жаткан ушу органикалык айыл чарба дагы өнүктүрүү боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар же болбосо ойлоруңуздар болсо, анда 67 01 91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Мен биринчи эле суроом, ушу баарыбызга эле кызыктуу болуп атат болуш керек. Ушу органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү деп атпайлыкпы? Муну менен эмнени түшүнсөк болот? Азыр өзүңүз билесиз, баягы илим билим өнүгүп, техника өнүгүп, баары эле ошо айлана чөйрөгө аябай көп күч келтирип, ошо жаратылыш менен эсептеше турган мезгил келди да. Бул айыл чарбасындагы бул жашыл экономиканы киргизүү, бул органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү жолу менен ишке ашат. Органикалык айыл чарба деген эмне? Бул органикалык айыл чарба деген бул кадимки эле табигый каражаттарды колдонуу менен айыл чарба азыктарын өндүрүү. Ал эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Биринчи кезекте бул айлана чөйрөгө эч кандай зыян келтирбейт. Анан адамдын ден соолугуна, саламаттыгына эч кандай зыян келтирбейт. Ошол эле убакта бул анын келечектеги эч кандай зыяндуу кесепети жок болот да. Бул ошол органикалык айыл чарбага эмне үчүн акыркы күндөрдө көңүл басым жасалып атат? Басым жасалып атат. Себеби дегенде жылдан жылга баягындай коркунучтуу залал оорулар көбөйүп жатат. Жылдан жылга климаттык өзгөрүүлөр, климаттык зыяндуу өзгөрүүлөр келип чыгып атат. Ошол эле убакта баягы жаратылыш ресурстарынын азайышы бүт баардыгы келип, ушу адамзаттын, коомдун, адамзаттын келечегине бул чоң коркунуч пайда болуп атат да. Ошол себептен бул адамдын жеген ашы, жашаган чөйрөсү коркунучсуз, коопсуз болуш үчүн ушу органикалык айыл чарбасын жүргүзүш керек болот да. Анан биз жылдан жылга буга чейин ушу эң негизги эле бул азык түлүк коопсуздугу болуп келген. Ал азык түлүк коопсуздук бул эң негизги бул адамдын ден соолугу, курсагы ток болуш керек дегенчи. Тамак аш, жалпак тил менен айтканда. Тамак аш болуп өндүрүлүп эле, көп өндүрүлүп, анан ал адамдын ден соолугуна кандай зыян келтирип атат, анын өндүрүү жолу кандай болуп атат, көп эске алынбай келген да. Анан ошо мен айтып аткан жогорку кесепеттерден адамзат коому ойлонду да. Биз келечекте мисалы балдарга ошо жакшы жаратылыш менен өткөрүп бериш үчүн бул биздин экологияны сакташыбыз керек. Анан органикалык айыл чарба технологияларды өнүктүрүш керекпиз. Анан коопсуз тамак аш өндүрүш керек. Себеби дегенде эгерде адам ооруй берсе, анын тукумулашы деле кыйын болуп калат да. Ошол себептен бул органикалык айыл чарба бул келечектеги эң негизги тармак, анан эң негизги азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуучу багыт болуп эсептелет да. Айтсаңыз, Жанара Токоновна, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү деп атпайлыкпы? Бизде Кыргызстанда канча мезгилден бери өз ишин алып келет? Жакында эле башталса керек, э? Чындыгында бул бизде 2009 жылы бизде ушул биз департаментте ушул түптөгөнгө, түзүүгө аябай чоң эмгек сиңирген жаңы туман иштеген жетекчибиз болгон. Ошо 2009 жылы ал Японияга стажировка барып келген. Алардын баягы жаратылыш коомго мамилесин көрүп, анан бизге келип, ошо биз биринчи кезекте ошо органикалык айыл чарбасын Кыргызстанда бул мүмкүнчүлүк аябай чоң экен. Ошол себептен биз мыйзам жазышыбыз керек. Ушул боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгып, мамлекеттик саясатты ошол органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытташыбыз керек деген түшүнүк болуп, ошол маалдан мыйзам жазылып баштаган. Анан көпчүлүк адамдар түшүнүп 2012 жылы бул коомдук бирикме пайда болгон. Биринчи коомдук, коомчулук пайда болгон. Биокежи деген коомдук бирикме пайда болуп, ал жерде көптөгөн коомдук бирикмелер биригип, анан ошол багыттарды аныкташкан. Анан кийин биз ал маалда Кыргыз агробиоборбор деген ишкана болчук, мамлекеттик ишкана. Анан ошол мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, иштеп чыгуу үчүн ошол Кыргыз агробиоборборду былтыр департамент кылып түздүк да. Ошо департаменттин эң негизги максаты бул Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө шарттарды түзүү болуп эсептелет да. Анан мыйзам
былтыр ошо 2009-жылы иштелип чыккан мыйзамыбыз ошо көп жылдар болуп ээленип иштелип тапталып атып анан электен өтүп атып 2018-жылы 19-жылы 18 кабыл алынды. Анан ошо департамент түзүлдү, департамент функциялары белгиленди. Анан ошол азыр департамент органикалык айыл чарбасын республикада өнүктүрүш үчүн 3 багытта иш алып барат. Бул биринчи ошол укуктук ченемдик актылар менен, башкача айтканда укуктук талаа түзүү органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө. Экинчи бул ошол маалымат жайылтуу, окутуу, фермерлерди үйрөтүү. Үчүнчү бул бизде баягы өндүрүштүк структура бар. Ошо өндүрүштүк структура менен шарттарды түзүүдө, башкача айтканда өзүбүздүн ата мекендик био каражаттар, био жер семирткичтер менен камсыздоонун жогорулатуу менен экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүүгө шарттар түзүүдө. Жакшы. Жана токондо эми ушул жерден эми кененирээк сиз айтып аткан түрлөрүнө өтсөк, кандай түрлөрү ошо органикалык заттардын? Туура суроо бердиңиз. Бизде ошо департаменттин 7 областта 7 филиалы бар. 7 филиалында ошо органикалык азыктарды, айыл чарба азыктарын өндүрүүдө, өнүктүрүүдө керек болгон микробиологиялык каражаттар, анан энтомофагдар өндүрүлөт да. Микробиологиялык каражаттар негизи микроорганизмдер түзөт. Алар өсүмдүккө керектүү гормондорду, ферменттерди бөлүп чыгарып берсе, энтомофагдар бул кадимки эле алардын айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерин жок кылуучу организмдерди айтабыз да. Мен бир аз курчуктардын баарын жоготто турган, ошо кененирээк эми токтолсоңуз. Бир аз ала келдим эле. Бизде ошо 2 топтогу био каражаттар, бул микробиологиялык каражаттардын биринчиси бул триходермин деген да. Бул дүйнөлүк практикада аябай кеңири колдонгон биофунгицид. Биофунгицид деген бул илдеттерге каршы, башкача айтканда ооруларга, айыл чарба өсүмдүктөрдүн оорусуна каршы, бул кадимки эле дары десек болот экен да. Дары, ооба, дары. Бул сиз өзүңүз постоянно эле көрүп жүрөсүз, баягы өрүктөрдө котур деп коет. Ооба. Паршал. Анан ошол эле окута чириктер бар. Ошо чирик, котур, ризоктониоз, фузариоз, башкача айтканда баягы козу карын, бизде грипти козу карын козгойт го, ошол сыяктуу козу карын, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн козу карын козгогон илдеттердин баарын жок кылат да. Бул универсалдуу. Анан баардык өсүмдүктөргө жарай берет. Баардык өсүмдүктөр бул азыр айыл чарбасында эмес, токой чарбасында дагы кеңири пайдаланылат. Бактарактарга, баягы көп жылдык өсүмдүктөргө, даана өсүмдүктөргө, кыскасы эмне өссө баарына, жабык кыртыш, ачык кыртышта баарында пайдаланат. Бул өзгөчөлүгү, универсалдуулугу бул бир эле илдет козгогучтары жок кылбастан бул жер семирткич катарында жакшы пайдаланат. Себеби дегенде бул жер кыртышына түшкөндө баягы органикалык мындай кыйынчылык менен ажырай турган органикалык заттарды ажыратат дагы, ошону өсүмдүктүн оңой сиңишине оңой формасына чейин ажыратып берип, топурактын асылдуулугун жогорулатат да. Эч кандай химия жок. Эч кандай химиялык каражаттар, табигый. Буну кадимкидей эле топурактан окумуштуулар бөлүп алып, аны лабораториялык шартта көбөйтүп туруп, анан өндүрүшкө беришет да. Бул триходермин лигнорум деген. Анан мунун өзгөчөлүгү биздин департаменттин функциясы ошол биологиялык коргоо болуп эсептелет да. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн биологиялык коргоо кызматын көрсөтөт. Анан булардын именно мамлекет тарабынан фермерлерди колдоо максатында бизде атайын булардын баасы арзан. Ошого токтоло кетсеңиз. Мисалы 1 литр триходермин 54 сом турат да. Бизде бул монополияга каршы агенттик менен макулдашып, министрлик бекитип берет. Ал эми ушулардын аналогу, мисалы, ошол эле башка жактан келген триходермин каражаттары, биофунгициддер, мисалы 1,5 миң 1 литри же 1 килограмм. Сапаты ошондой эле. Сапаты бир кыйла төмөн. Себеби дегенде алар баягы экспорттолуш үчүн бир башкача бир формага өтөт да, кристаллизация этет. Ошол маалда алар бул микроорганизмдердин көпчүлүгү өлөт дагы, эффективдүүлүгү төмөндөйт. Андан тышкары бул биздин жаратылышка, биздин өсүмдүктөргө да өзүбүздөн чыгып аткандай ыңгайлашса керек. Ооба, сөзсүз түрдө бул биздин өзүнүн ата мекендик өндүрүштөн чыккандыктан бул ошол фермерлер үчүн ыңгайлуу, анан кийин баягы жаратылышка дагы
эффективдүүлүгү жогору да. Анан биз ушул бул жылы ошо триходерминге болгон талап көп болгондугу үчүн биз бул триходерминди өндүрүүчү цехтерди 3 эсе көбөйттүк. Бирок ошончо дагы жетпей жатат. Фермерлердин талабы күчтө, себеби дегенде илдеттер азыр билесиз да, туруп эле ысык болуп кетет, туруп эле жамгыр жайт. Бул баягы зыянкечтердин, илдеттердин көбөйүшүнө аябай шарт түзүлүп атат да. Ошол себептен триходерминге болгондо талап күчтүү болот да. Түшүнүктүү. Анан экинчиси жөнүндө айтып кетсем, бул биолигнин деген. Бул да микробиологиялык каражат. Мунун негизин ачыткыч, баягы камыр ачытабыз, боз ачытабыз. Ошол сыяктуу эле ачыткыч козукарын түзөт. Бул айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатыш үчүн, анан сапатын жогорулатыш үчүн колдонулат да. Биолигнин деген илгери Советтер Союзунда өндүрүлчү, бирок азыр көп ошо СНГнын курамына кирген өлкөлөрдө сакталып калбай, Кыргызстанда эле сакталып калыптыр да. Демек экспортко да чыгып аткан экен да. Экспортко да Казакстанга, Тажикстанга чыгарабыз. Бул өзгөчөлүк, бул дан өсүмдүктөрүндө баягы билесиз, дан өсүмдүктөрүнүн баасы ошо клейковинанын курамына түз көз каранды да. Ошо биолигнин именно дан өсүмдүктөрүнүн клейковинасын 30%га чейин жогорулатат да. Бир эле пайдаланышдачы. Ошол себептен бул клейковинаны бизде ири дыйкан чарбалар ошо данын, будайдын сапатын жогорулатыш үчүн ошо жылдан жылга пайдаланып атышат. Бизде жакшы болгону ошол биолигнинди өндүрүүчү каражаттарыбыз жетиштүү да. Өзүбүздөн эле баягы сапаттуу болуш үчүн ичиндеги байгыл продукциянын өзүбүздөн баары чыгат. Ооба, анан кийин сырттан келбейт. Составында, курамындагылар. Бүт баары эле өзүбүздөн чыгарылып, биз кадимкидей кыш мезгили даярданабыз ушуларды өндүрүшкө. Булардын энелик культураларын көбөйтөбүз. Анан буларга керектелүүчү азыктарды көбөйтүп туруп, анан биздин массалык өндүрүш ошо март айынан башталат, себеби дегенде жер айдалып иштери башталганда. Анан ошо ар бир дыйкан, кайрылган дыйкан менен келишим түзүп, алар менен график иштеп чыгабыз да. Ошо график менен графикке ылайык биокаражаттар менен. Дан азыктарын айттыңыз. Дагы кайсыларга жардам бересиз? Дан азыктары ошо бардык эле өсүмдүктөргө. Анан биз мисалы бул биолигинде эксперимент кылганда ат башы, суусамыр, чоң алай райондорунду билесиз, эме бышпай калат да, арпа дагы бышпай калат. Ошол тез бышыруучу касиетке ээ болгондуктан ошол райондорго дан өсүмдүктөрүн эгүүдө ушу сунуш кылабыз да. Себүү алдында дагы анан кошумча азыктандырып берсе, анан кийин ошол тез бышырып түшүмүн жыйнап алышат да. Бул биопрепаратыбыздын 1 литри 30 сом. Ал эми 1 гектарга кеткен чыгымы 60, анан кийин эгерде өрөөндү чыласа 60 сом болот, а эгерде кошумча азыктандырса 300 сомдун тегереги болот да. Канча жолу себиш керек болот муну? Бул эгерде өрөөндү чыласаңыз бир жолу, анан кошумча азыктан бул вегетациялык мезгилде баягы жалбырактар өсүп бара баштаганда ошо вегетациялык мезгилинде чачыратып коюшат да. Анан бунун башка өлкөлөрдөн келген аналогдору ошо 2000ден жогору болуп эсептелет да, 1 гектардык чыгымычы. Анан бул болсо ошо триходерминдин түрлөрү бизде 2 формасы өндүрүлөт. Бирөөсү суюк болуп мындай таңбакталса, экинчиси бул кургак формасы. Себеби? Себеби дегенде бул кургак формасы көбүнчө баягы күз мезгилинде илдеттер кыртышта толуп калат, илдет козгогуч микроорганизмдер. Анан күз мезгилинде дыйкандарга биз сунуш кылабыз. Ошо илдет чыккан аянттарга бүт кургак триходерминди чачып туруп, анан кийин мынтип аралаштырып салган. Анан жазга чейин ошол тала таптаза болуп калат да. Бүт илдет козгогуч микроорганизмдерди өлтүрөт. Андан тышкары буну ушулда айта бериңиз. Андан тышкары бул кургак формасын, мисалы картошканы, алманы, баягы алманы сактаганда, кампаларда сактаганда ушуну чачып коет, эч кандай коромжусуз, экологиялык таза жол менен чирибей жазга чейин жакшы сакталат дагы. Ошон үчүн кургак формасы. Анан бул кургак формасы көбүнчө жабык кыртышта, теплицаларда. Баасы мунуку деле 54 сом килограммы. Анан ошо пайдалануусуна карап туруп анан сатабыз да. Килограммына же болсо тоннасына жараша, же жердин гектарына жараша белгилүү болот да, канча кылып сунуш кыласыздар. Адистер сунуш кылат. Ушул мага кызык болуп атат да, пробиркада. Бул бизде айтып өттүм,
энтомофагтар өндүрүлөт депчи. Энтомофагтар бул пайдалуу курт кумурскалар. Бул кадимки эле жаратылышта зыянкечтер менен азыктанышат да. Мен бирөөсүн эле алып келдим, себеби мында алтын көз, бул көз менен көргөнгө болот да. Калган курт кумурскаларыбызды мындай алар постоянно азык чөйрөсүндө болгон үчүн аны микроскоп менен көрүш керек да. Бул алтын көз, кадимки эле алтын көз, бул 200дөн ашык зыянкечтин личинкасын, жумурткасын жеп жок кылат да. Бул сиз көрүп эле жүргөн көпөлөк. Көргөндө ошол. Ооба, көпөлөк бул өзү ушундай назик көпөлөк болуп көрүнгөнү менен бул жумурткасын таштайт, жумурткасынан личинкасы өнүп чыккандан кийин ал личинкасы аябай жырткыч болуп эсептелет. Аны энтомологдор крокодил деп коюшат да. Ал ылгабай эле баардыгын колуна көзүнө эмне көрүнсө ошонун баарын жей бергендиктен ошо зыянкечтерди аябай жеп жок кылат. Андан башка бул курт кумурскадан башка биз ошондой энтомофагтардын 5 түрү өндүрүлөт. Бул баягы эле үй күчөлөргө каршы, өсүмдүк битине каршы, трипстерге каршы. Анан ошол эле убакта азыр помидорду 2 жылдан бери бир жакшы коргонуп үйрөнүп алдык, бирок 2 жыл мурун билесиз, бүтүн помидор жок, аябай проблема болгон. Ошол помидордун косек курту аябай кыйнады. Ошо косек куртуна каршы бизде дагы габрабракон трихограмма деген 2 энтомофаг бар. Бирөөсү жумурткасын жесе, зыянкечтин, а бирөөсү гусеницасын жеп жок кылат да. Андан сырткары амблисеус деген бул жөргөмүш кенесин, анан трипстерди жеп кылат да. Демек, мындай жалпылап айта кетсек, Жанара Токоновна, сиздердин ушул департаментте илимий ишкерлерде отуруп, жылдан жылга өсүмдүктөрдүн оорусуна каршы же болбосо алардын сапатын жогорулатуу үчүн адистер дагы иштешет экен да, туурабы? Туура. Андан тышкары сиздерде өзүбүздүн өндүрүлгөн цехтериңиздер бар экен, өзүбүздөн чыгат экен. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей биз да баса белгилей кетсек болот экен, чындыгында эле өзүбүздүн өндүрүүсүбүздү колдоо. Бул биринчиден, экинчиден баасы арзан, үчүнчүдөн сапаты ошондой эле экен. 1000 сом же болбосо 2000ге каражатыбызды коротпой, өзүбүздүн гана продукцияларды өсүмдүктөр үчүн алууга болот экен. Кайсыл жерлерден алса болот эми муну? Бизде мен айтып өттүм, биздин 7 областта 7 филиалыбыз бар. Биринчи бул Чүй областында Новопавловка айылы, Типовская көчөсү 80, 45-71-72ге жазсаңыздар болот. 45-72-68, 45-72-69. Андан тышкары Ош областында Ош шаары Кара Суу көчөсү 2А. Баткен шаары Нуруев көчөсү 36. Анан Жалал-Абадта Сузак айылында Дыхкан Палбан көчөсү, ошол жерде биофабрика десе баары эле берет. Анан Караколду Кутманалиев көчөсү 118. Демек, негизи эле бул боюнча сайттарда дагы маалыматтарыңыздар болсо керек. Министрликтин сайтындагы же болбосо кайсы сайт аркылуу тапшырса сайтына дагы катышса болот, караса болот. Ошондой эле биздин Депорганик KG деген сайтыбыз бар өзүбүздүкү. Ошол бул жактан да информация алсаңыздар болот. Андан тышкары мен ойлойм, баягы ар бир райондордогу акимияттардагы айыл чарба багытын секторлорун жетектеген жетекчилер, башкармачылыктар бул тууралуу, бул сиздер айтып аткан ушул продукциялар тууралуу маалыматтарды кенен билсе керек, алардан эле кайрылып өздөрүн кызыктырган агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына кайрылса сөзсүз жөнүндө биз жөнүндө айтып беришет. Анан кайсы убакыт болбосун дыйкандар келип, бизден кенен консультация алып, биздин каражаттардын камсыз болсо болот да. Түшүнүктүү. Жана Токоновна, эми бул ушул продукцияларын сиз айтып аткан бүгүнкү күндө актуалдуулугун баарыбыз жакшы билип атабыз. Себеби биз баягы азыр экспортко чыгыш үчүн айыл чарба продукцияларыбыздын биздин сапатын аябай катуу текшерип атышат. Боордош биздин чектеш Орто Азияда мамлекеттерден чыккан башка андан алысыраак чет мамлекеттерге чыгыш үчүн. Демек, бул табигый, сапаты таза, экологиялык таза продукцияларды өндүрүүгө чоң жардам берет экен да. Ооба, туура айттыңыз. Бул биокаражаттар биз айтып өтпөдүкпү, мисалы баары эле билет, Кыргызстан бул айыл чарба багытындагы республика болгону менен көлөм экспортко керектүү көлөмдө өндүрө албайт да. Ошол себептен биз бир аябай чоң мүмкүнчүлүгү бул органикалык айыл чарба азыктарын экспортко чыгаруу менен биз өзүбүздүн фермерлердин экономикалык абалын жакшыртканга жардам беребиз да. Анан биз ошол багытта да департамент аябай чоң
иштерди алып барып атат. Бул биринчи кезекте биз былтыр койканын Корея эл аралык кызматташуу агенттигинен ошо $5 миллион долбоор башталган, түзүлүп башталган. Ал долбоордун алкагында ошо республикада биринчи кезекте ошол баягы мен айтып өткөн укуктук ченемдик талааны институционалдык колдоо көрсөтүү. Андан экинчи бул фермерлердин потенциалын жогорулатуу. Бул потенциалын жогорулатуу деген саак берүү, үйрөтүү, адистештирилген ушул багытта. Ошол экспортко чыгууну үйрөтүү да, башкача айтканда кошумча чынжыр системасын киргизүү, окутуу аларды. Анан азыр ошол Ысык көл областында 3 органикалык аймакты алып алып, ал жерде ошол топурактан баштап органикалык азыктарды өндүрүүнү сатууга чейинки кошумча наркы чынжырчасын уюштуруп, ошону система кылып киргизип, анан ошону ишке киргизген атабыз да. Буюрса бул долбоор жаңы ишин баштап атат. Азыркы убакта ошол биз экспортко ориентированный айыл чарба өсүмдүктөрүн тандап алып, ошол жерге берип, анан дыйкандар ошону алып өстүрүп, анан биринчи кезекте бизде билесиз ошол экспорттоо десе эле биринчи стандартка туура келбейт, анан көлөмү чыкпай калат да. Азыр биз ошол органикалык ошо 3 аймакты бир көлөм менен бир стандартка туура келген айыл чарба өсүмдүгүн өндүргөндү үйрөнсөк, анан алар ошо айлана тегерегиндеги айылдарды ошо органикага өткөрүп, анан ошолорду өздөрүнүн аркасынан тарып кетет деген бир ушундай система менен иштеп атабыз да. Планыңыздар бар. Ал жерде ошо өстүрүү, андан сырткары кайра иштетүү, ошол бүт баары каралган да. Анан буюрса ошо 5 жылдык долбоор, 5 жылдан кийин ошол фермерлерге бир иштиктүү, таасирдүү, анан пайдалуу бир система калат деген ушундай максаттарыбыз бар. Биздин дагы ошо Корея. Андан тышкары эле эл аралык башка уюмдар менен да иштешип атсаңыздар керек, туурабы бул багытта? Себеби өзүңүз айтып аткандай эле жашыл экономика дүйнө жүзүндө бул азыр өтө актуалдуу болуп атат. Андан тышкары эле табигый таза продукциялар. Ооба, туура айтып атасыз. Андан тышкары ошо Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги менен иштешебиз. Булар ошол бизде окутуу боюнча, окуу борборлорун ошо бизде 7 филиалда 7 окуу борборун түзүүгө жардам берүү боюнча иштешип атабыз. Азыр бул проект даяр болуп калды. Буюрса жылдан ошол алар айтып атат, ошо түштүктөн бир аябай мощный борбор кылабыз, түндүктөн бирден мощный борбор болуп туруп, ошол жерден бүт органикалык технология бүт баарын үйрөнүп, ошол жерден таркай турган кылып бир база болот депчи. Буюрса ал да ишке ашырып калса, бул да аябай чоң жакшы нерсе болот. Андан сырткары ошо биз билесиз Евразия бажы биримдигине кирген өлкөбүз. Анан алар менен ошо органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча да бирдиктүү саясат иштелип чыгып атат. Биз алар менен азыр ошол кабыл алган мыйзамыбыз дагы ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча иштелип жаткан жоболорубузда баардык алар менен шайкештирип, ошо түзүлгөн жумушчу группа бар. Ошолор менен бүт макулдашып иштеп атабыз. Анан алардын ошо Евразиянын алкагында биздин органикалык азыктарды айландыруу, жүгүртүү боюнча дагы бир системаны иштеп чыгайлы деп, стандарттарыбыз дагы ошого туура келсин деп. Анан бизде көйгөйлөр сөзсүз бар. Ошо мен да сурайын дегем, кандай көйгөйлөр бар деп. Көйгөйлөрүбүз мисалы бизде органикалык азыктар деп айта беребиз, бирок аны сертификаттоочу орган жок болуп атат да. Азыр ошо биз ошол мен айтып өткөн долбоордун алкагында сертификациялоочу системаны түздүк. Кандай жол менен сертификациялоо жүргүзүлүш керек депчи. Анан ошол жобо кабыл алынгандан кийин бизде өзүндө Кыргызстандан өзүнүн улуттук органикалык азыктарды сертификаттоочу орган түзүлгөндөн кийин анан бизде ошо сертификатка ээ болгон органикалык азыктар чыгып баштайт. Андан тышкары бизде ошо Кыргызстанда ПЖС деген бул баягы кошундук бирөө гарантия берүү деген бар да, система. Ал ошо мисалы бир аймак өздөрү өндүргөн органикалык азыкка бири-бирин контролдо кылып туруп, алар бири-бирине гарантия беришет да. Бул ошо органикалык азык депчи. Биз ошондой өндүрүлгөн ошо биокеже ушул системаны көзөмөлдөп, ошол системаны өнүктүрүп келе жатат. Анан азыр бизде өндүрүлгөн органикалык азыктар ошо ПЖС системасы менен сертификацияланган да.
бирок бизде баягы эле ошо ар түрдүүлүк да. Мисалы экспортко чыгарасыңар, мындай азык керек, андай азык керек деп эле сураштырып келгенде эле ошол көлөмгө чыга албай калабыз да. Ошол себептен бизде ошол мына органикалык айыл чарба өндүрүшүн да пландаштыруу керек деген азыр ушундай маселени аныктап, багыттап туруп, ошонун чечүү жолдору менен иштешип атабыз да. Анан бизде өзүңүз билесиз, кайсысы гана турист келбесин, чет өлкөдөн бизде сөзсүз түрдө Кыргызстан ушунда уникалдуу табигат, жаратылыш кооз деп атат. Анан бизде ошо органика, өзүңөр турганыңар эле органика дейт да. Анан биз ошо департамент болуп түзүлгөндө өз алдыбызча ушундай мындай алыбыз жетишинче мониторинг жүргүздүк да. Кайсы жерибиз чындап органика, бул табигый, кайсы жерибизде ошо химия болуп кеткен, аралаш деп. Анан чындыгында ошол бул эми неофициальный, расмий эмес да, 50%-тен жогорку территориябыз өзүнөн өзү органика деп эсептелет экен. Биз ошол себептен азыр биз донорлор менен сүйлөшүп атабыз, биздин Кыргызстандын органикалык айыл чарба картасын, дыйканчылыктын картасын түзөлүү депчи. Себеби ал эмне, ал натыйжада эмне алып келет? Ал натыйжада мисалы бизде конкретный мындай карта болот да, бул жер органикалык, ушул жерде органиканы ушул жерде өндүрүктүрүш керек да. Анан ошол жерде биз колдоп органиканы өнүктүрүп кетсек, баягы көлөм, экспорт, экотуризм ошо менен багыт менен өнүгүп кетет деген ойда. Жакшы. Жанара тукумда дагы айта берсек сөз көп, убактыбыз акырындап соңуна келип жетип калды. Көп эле нерселерди айттык окшойт, бирок айтылбай калган кандай сөздөр, сунуштарыңыз болсо, сизди көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө кенен микрофон кайрылып өтсөңүз болот. Сизге биринчиден ошо СТВ каналына аябай чоң рахмат. Себеби дегенде азыр бизге ушундай эл менен түз эфирде сүйлөшүп, баарлашканга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге аябай ыраазычылык билдирем. Бизде азыр чындыгында органика боюнча аябай көп иштер аткарылат. Буюрса бул баягы башталышы гана. Анан бул 1 жылдан кийин анан жемиши көрүнүп, жыйынтыгы болот дейм да. Анан мен ошо элге кайрылайын дейм, биздин өзүбүздүн колубузда ден соолугубуз, анан жашап аткан чөйрөбүздүн коопсуздугу да. Ошол себептен ар бирибиз жеп жаткан тамагыбыз жөнүндө ойлонсок, бул биз эртеңки биздин саламаттыгыбыз, ошол эле убакта балдарыбыздын ден соолугу да. Анан ошол ар бир пайдаланып аткан каражатыңарды же жасап аткан ишиңерди бир карап көрүп, окуп жасашса деп ойлойм да. Себеби дегенде бизге көпчүлүк фермерлер кайрылат. Анан кээде ушундай жерге болгон мамилесин, өзүнүн өстүрүп аткан азыгына болгон мамилесин көрүп, мындай ичин күйүп кетет да. Ичин жылыбайт, Ичин жылыбайт. Ошол себептен мен ошо фермерлерди чакырат элем. Биринчи бул химиялык заттарды колдонбошко чакырыш керек эң биринчи. Ошо химиялык каражаттарды пайдаланууну кыскартууга ынтылыш керек. Сиз айткандай ошондо мына ден соолуктун баарына зыян келип атат да. Ооба. Тамак аш аркылуу. Себеби дегенде биздин мекенди, ден соолукту бул эң негизги байлык да, эч ким кайрып бербейт. Туура. Ошол себептен азыр биз департамент биринчи кезекте ошо органикалык азыктарды өндүрүүчүлөр менен эле кошо керектөөчүлөрдү тарбиялаш керек деген багыт алдык да. Себеби керектөөчү болбосо потребительдер мындай айтканда өндүрүүчүлөрдүн товары ошо бойдон тура берет. Ошондуктан биринчи керектөөчүлөр талапты кое билиш керек да. Бизге таза тамак десе, анда өндүрүүчүлөр ошо таза тамакты өндүрүүгө аябай далалаттанышат дагы. Ошо мынтип жанталашып иштейт. Ошол эле конкуренция өнүгөт дагы, анан кийин таза азыктар өнүндүрүлүп баштайт. Ошон үчүн мен керектөөчүлөргө да кайрылат элем. Таза органика азыктарды талап кылганды билелик депчи. Аны кантип байкасак болот? Ушу таза эмесинчи, эми ошондо кеп болуп атпайбы? Мен сиз айтып аткандай керектөөчү катары да. Проблема туура айтып атасыз. Мисалы азыр супермаркеттерге кирсек, толтура био, эко деп. Анан чындыгында аны тастыктаган сертификаты болуш керек да. Бул мен карап отуруп эле, бул жөн эле реклама да. Био, эко деп койсо эле, значит эко деген. Ал чындыгында туура эмес. Аны мисалы био, эко же органик деп жазыш үчүн ошондой аккредитациядан өткөн орган сертификация бериш керек.
ошо сертификация алгандан кийин ошол өндүрүүчү өзүнүн азыгына экологиялык таза же органикалык 100% жооп бериш керек. 100% жооп бериш керек. Бул ошо биздин керектөөчүлөрдүн талабы да. Ошол себептен алар ошондой талап кылып гана ошону тастыктап бер деп ошентип баштаса, анан биздин жөндөн жөн жазуулар жоголот да. Анан мен айтып өттүм, ошо сертификациялык орган түзүлөт буюрса ушул жылы аягына чейин. Ошондо анан чыныгы органик азыктарды сертификациялоо менен алып баштайт да. Андан тышкары ошо ПЖС системасы менен деп алдым. Ал бул Бишкекте ферма деген дүкөндөр бар. Ошол жерде мен ошол биз билген органик фермерлер ошол өздөрүнүн өндүргөн азыктарды ошол магазинге берет дагы. Алар сатып алышат да. Демек 100% ишенсек болот, ошол жерде чындыгында табигый таза продукциялар сатылат. Продукциянын ар кандай түрлөрү, туурабы? Ооба, туура. Негизи мындай ушундай багыттагы дүкөндөр негизи көбөйүш керек да, Кыргызстандын бардык аймактарындачы. Ооба, көбөйүш керек. Себеби шаардыктар деле, айылдыктар деле азыр ден соолукка көбүрөөк өзгөчө көңүл буруп калдык. Жашоонун шарты ошону кап келип атат, оорулардын жаңылары пайда болуп атат. Мынакей медиктер айтып атат, оорулар жашарып атат деп. Ошол себептен тамак ишибизге өзгөчө көңүл буруп атабызда. Негизи эле ошо сиздерде айтып аткан сөздөрдүн баардыгы бүгүнкү күндө эң актуалдуу, орчундуу да. Туура айтып атасыз. Чындап мына акыркы пандемия деле көрсөтпөдү, бул эң негизги ден соолук экенинчи. Ал мисалы иммунитетти жогорулатыш үчүн ошо таза тамак жеш керек да. Анан ошол мисалы мен Кореянын алар менен кошо иштешип көп нерсени сурап атабыз да. Анан алар айтат да, эгерде биз биринчи ошо органиканы баштаганда дейт, керектөөчүлөр жок болуп калып, анан биз мындай бир эле жерде тура бердик дейт да. Анан биз ошонун түшүндүк дейт, керектөөчүлөрдү кошо тарбиялашыбыз керек депчи. Мисалы бизде микрорайон ушундай шаарда көп да. Алар баягындай этажный үйдө жашашат. Анан ошолор ком болуп биригип, мисалы азыр мен ошо керектөөчүлөргө сунуштасамчы, мисалы Таластын же Нарындын бир айылы менен келишим түзүп эле, сиздер бизге экологиялык таза картошка өндүрүп бериңиздер деп. Анан ошентип экөө келишим кылып алып, керектөөчү менен өндүрүүчү. Анан биз силердин сатып алабыз десе, алар эч кандай мисалы клиенттен жоготпош үчүн ошо таза талап менен өндүрөт дагы. Ошолорго ушундай башталган экен да, алардын керектөөчүлөр менен өндүрүүчүлөрдүн мындай мамилесичи. Эң жакшы ал тажрыйбаны биз деле алсак болот экен. Сөзсүз түрдө анан мисалы бизде сөзсүз түрдө айылда ар бирибиздин тууганыбыз бар, шаардыкта жашоочулардын. Алар сөз билет, эмне өндүрүп атат айылда өндүрүүчү тууганы. Ошон үчүн ошондой эле баягынтип кызыктар болуп жүрсө, ден соолугуна кам көрүпчү, ошондо сөзсүз мындай алдыга жылуу болот да. Рахмат. Жана Тукан алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип, кенен ушул органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалаймын. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн биз органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү тууралуу сөз козгодук. Биз менен чогулуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Эң башкысы ден соолукта, сак саламатта, амандыкта көрүшкөнчө. Рахмат сизге.